айтасың да. Бірақ келе алмайды да, туғанда Аллах Тағала егерде қалаған болса-чы. Түсінесіңдер ме? Егерде Аллах Тағала қалаған болса, қайсыл жақтан болсын да келеді, алыс болсын, жақын болсын. Шонтасы. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Кыргызстандан көрүп жаткан, дүйнө жүзүнөн көрүп жаткан менен мусулман бир туугандарым, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. 2023 жылдын июль айында Бактияр инибиз бассейнде чөмүлүү учурунда кырсыктап калып, мына Москванын белгилүү бир реабилитацион центринде буга чейин биз келгенбиз, Три сестрада дарыланып жатат экен. Негизи бул инибиз 2003 жылкы болот экен. Ошол былтырлары 4-курс болуп, белгилүү бир Бишкектеги чоң медреселерде илим алып жаткан учур экен эле. Мына мынтип кырсыктап азыр реабилитацион центрде жатат. Колдон келишинче группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшүп, лайк басып, Аллах шифасын берсин деп, колдон келишинче тыйын тыпыр которуп жардам берип койсок жакшы болот эле. Инибиз мына жаныбызда. Ассаламу алейкум, Бактияр. Алейкум салам. Жакшыбы? Жакшы болуңуз. Кайтып калдың. Кудайга шүгүр, эми алып жатат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Аллах Таала чексиз мактоолор, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салаттар болсун. Аллах субхана таала каалаган инсанына сыноо берет экен. Бизге кичине Аллах Таала сыноо берди. Биз ошол 2023 жылы кичине кырсыктап калдык каникул учурунда. Башта караганда эми азыр Кудайга шүгүр, сиздердин жардамыңыздар менен ушул собрание кылганбыз. Ошол собранияга Москва жергесинде ошол Три сестра деген реабилитационный центрде дарыланып жатабыз. Эми азыр Кудайга шүгүр, сиздердин жардамыңыздар менен, Аллахтын жардамы менен чыгыштар бар. Эми басып кетиш үчүн дагы көбүрөөк суммадагы акча керек экен. 5 миллион тегерегиндеги акча болуп калат экен. 5 миллионду ошол реабилитационный центрдегилер айтчу да ошол. Эми ошол 6 ай 7 ай жаткыла деп негизи айтып алышты. Эми ошолордун акчасына даяр болгула деп бизге. Бул жерге келгенибизге негизи 2 ай болуп калды. 2 айына 1 миллиондон ашык акча төгүлдү. Анан бул жагына дагы даяр болгула, эгер дагы ушунча жатса деген нерсени негиз беришет, бирок даяр болгула деп бизге эскертти ошол. 6 ай 7 айга деп айтышты да. Кудай кааласа буга чейин ошол өзүңдүн айылдаштарың, ошол өзгөндөктөр көп жардам беришип, сен жашооңа себеп болуптур. Эми мисалы 7 тубанга чыгарып атабыз. Эл бул жөн карап турбайт чындыгында. Мына кимдир бирөөдө мисалы акча которуу мындай мүмкүнчүлүгү жок болгон болсо, бирөөлөрдүн акча которушуна себеп болуп, группаларын бөлүшүп коелук, чындыгында ошол адам которгончолук сабапка ээ болобуз. Бул инибиз ошол Аллах Таала негизи биринчи аяты ошол икра болду да, Аллах Таала ошол окууга буйрду, бардыгыбыз илим алууга буйрду. Ошондон негизинде илим алуу парз болду. Мына бул инибиз ушул Аллагын жолунда жүргөн бала экен да, ушул жардам берип койсок колдон келишинче. Буга чейин ушул Уран агабыздын баласы деп тартып чыгарганда мына эл жерибиз мына биримдикте болуп жапа турмак менен жардам бердик. Мына мисалы канча деген өзгөрүүлөр болду да. Мына бала Кудай кааласа басып кетүү алдында турат да, буйрусачы чоң өзгөрүү болду. Мына Кудай кааласа бул инибизге да бир себепчи болуп мына жардам берип койсок, 1-2 миңден которуп дегендей колдон келишинче мына биздин менмин деген байларыбыз бар, кегиле жардам берип коелук, ушул спонсорлук кылып бир колдон келишинче. Иним кандай, өзүң негизи жакшы эле болуп калдыңбы? Кандай? Ой, биз башында өзгөрүү барбы бул жерде? Кыргызстанда көбүрөөк эч нерсе кыла албачу элек. Азыр эми ошол келгенден бери бутка сезүү кирди, кичине буттар кыймылдайт. Кичине оодарылганга
мүмкүнчүлүк болуп калды. Тамак жегендерди да үйрөтөт экен бул жерде. Башында бизде үйдөгүлөр тамактандырчу, бизде жаткан жерибизден. Бул жерден азыр ошол кашыкты дагы ошол удобство кылып, баардыгын ошол жедиргенге аракет кылдырып, ошол колду иштеткенге өтө бир чоң жардамы бар экен да. Бул реабилитацион центрде аябай күчтүү врачтар бар экен. Буга чейин тартканы келгенде ошол тилдин учуна чейин ошол кол менен массаж кылышат экен деп айткан элем да. Аябай күчтүү массажисттер, ушундай нервтин точкаларын эзген ушундай адамдар иштейт экен бул жерде. Азыр кайрыңден болуп атат сен? Жүлүн эмне болду? Биздики ошол 5-позвоночник сынып, жүлүндү кысып ошол сыныктары негизи жүлүнгө сайылып калган эле да башында. Эми операция кылганбыз, эми ушул жүлүнгө эми өтө көп кыймыл керек реабилитацияда. Анан ошол массаж керек экен. Эми бул жакшы массаж алыш үчүн эми бул жердин массаждары ошол кыймыл аракет кылдырган адамдар өтө күчтүү экен. Ошон үчүн дагы бул жерде көбүрөөк жатканга туура келип жатат. Анан бул жерде ошол кыйла өзгөрүш бар эми Кыргызстанда биз эч нерсе кыла албачу элек, коляскага дагы отура албачу элек. Азыр эми Кудайга шүгүр стандартный коляскада эми кичине отуруп 1 саат 2 саатка чейин отуруп калганбыз. Эртеңки күнүбүздө эмне болушубузду эч ким билбейт экенин караңыздар. Жүгүрүп жүрүп эле ушул акыбалга түшүп калып сен эле стресс болгондурсуң. Ооба, эми Аллах Таала фаалун лима юрид дейт. Аллах Таала кимге кааласа кандай сыноону өзү билет. Мисалы адамдар ойлойт, мисалы жакшы жолдо жүрсөм Аллах Таала сыноо бербейт деген нерсе бул ката. Ошон үчүн туура негизде кабыл алышыбыз керек. Муну Аллах Таала каалаган адамына сыноо берип коет. Ал эмес пайгамбарларга деле, өзүнүн эң сүйүктүү пайгамбарыбызга деле өтө чоң сыноолорду келген. Эми бул убактылуу жашоо эми. Ошон үчүн баардыгыңыздарга айтар элем, ушул ден соолуктун баарында ден соолуктун кадырын билип, Аллах Таалага ибадат кылып калалы. Эмне үчүн десе биз ошол соо кезибизде ден соолукту караш керек деп коюп, биз ошол ден соолукка каршы нерселерди деле кыла беришибиз мүмкүн да. Мисалы ичип чегип нарко беркилерди. Бирок Аллах Таала бекер берген ден соолуктун кадырына көпчүлүгүбүз жетпейт экенбиз. Ошон үчүн ден соолуктун кайсы нерсенин кадыр баркы сенден кеткенден кийин билинет дейт. Ошондуктан баардыгыңыздарга айтар элем, ден соолукту жакшыраак караңыздар. Биздин ошол М-банк, бул мен Сакыева Зубайда деп чыгат. Бул менин апам болот. Акыры 83 болуп чыгат. Мен агасынын Сбербанк карталарын коюп койгом. Ишеничтүү адамдардыкы. Ишенбегендер чалып байланышсаңыздар дагы болот. 8953 857 4108 деп чыгат экен. Илгизбек Моматыз Сакович С дейт экен да. Илгизбек М, Илгизбек С деп тагы чыгышы мүмкүн экендештер. Колдон келишинче жардам берип коелук. Ошол эртең эмне болуп калыштыгыбызды эч ким билбейт экенбиз да. Колубузда бар убакта. Бул сеники кайсы дейт Абдушүкүр ажыбыз деле айтат го. Мисалы жеген ичкениң сеники, кийип жытканың сеники дейт экен да. Ошого колубузда бар учурда ошол мүмкүнчүлүктүн бар убагында сооп иштерди кылып, колдон келишинче ар бир ишибиздин өзүнүн акысын берип дегендей, мына таксиде иштейбизби, ошол акысын берелик. Мисалы жардам муктаж адамдар болуп калат, жол киреси жок, ошолорго жардам берип, мисалы биздин ишибиз колдон келишинче ошол жардамга муктаж бир туугандарды элге чыгарып, мисалы бир көпүрө болуп берүү экен да. Бул инибиздин дагы аябай көп ой тилектери бар экен. Элге жерге кызмат кылайын деген ушундай горячий бала экен. Мына жардам берип коелук бир туугандар. Көңүл кош карабайлык. Ошо бир өзүбүздүн энергетиктен суусун болсун акчасын которойлук. Бир күндүк обедибизди которуп койсок да аябай эч нерсе болбойт. Бир күн орозо тутуп койсок дагы эч нерсе болбойт. Мына Кудай кааласа колдон келишинче жардам берип коелук. Мына бисмилла, мен өзүм баштап берейин. Ишиңе ийгилигиним, эч качан көңүлүң чөктүрбө. Бул дагы Аллах Тааланын сыноосу. Аллах Таала ошол сүйгөн пендесине берет. Сен алдыңа келип көп сүйлөбөйүн, сен өзү көп нерсени түшүнгөн бала экенсиң. Эл бар, журт бар.
эч качан көңүлүң чөктүрбө. Куда кааласа чоң агайлардай устаз бол сен дагы, Куда кааласа сенин роликтериңди көрүп биз дагы руханий азык алалык, мына ишиңе ийгилик. Эч качан ооруба. Бул эми реабилитацион центрде 18 апрелге чейин тыйындары төлөнүп тур. Күнүнө канчадан жатып атасың азыр? 21.500 күнүгө кетип жатат. 21.500 полный карашат. Тамак ашыңды, чачыңды жуунтуруу баягыга. Бардык ухут булардан. Анда эмесе мекендештер колдон келишинче жардам берип, группалар менен бөлүшүп, жакшы каалоо тилек жазып, мына мечитке барчу бир туугандар көрсө, мына мечиттен дуа кылып, жамааттан дуа алып берип койгонсуңар, мына ушундай илим алып жүргөн инибиз ушул ооруп калыптыр. Колдон келишинче көңүл кош карабайлык, дагы бир жолу айтайын, көп сүйлөп койсок, кечирип коесуздар. Группаларын бөлүшүп, жакшы каалоо тилек жазып, тыйындан жардам берип коелук. Кыргызбай YouTube каналы ошол мекендештерибиздин ийгиликтерини, анан ушул жардамга муктаж мекендештерибизди 5-10 күндө ушул элди тажатып койбостон чыгарып турууга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө каналга катталып, дагы бир жолу ошол группаларын бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум. Ушул YouTube'дарга ушул жардамаларды бирге жүрүп ушул тартып жүргөн Учкунбек агабызга Алла ыраазы болгон болсун. Учкунбек каналына дагы каттала кетиңиздер. Агабыз ушул экран аркылуу көрүп турса керек, Алла ыраазы болгон болсун. Баардык роликтерди ушул Учкунбек агабыз тартат. Көрүшкөнчө анда каналга катталып, группаларын бөлүшүп коюңуздар. Көп сүйлөп койсок, кечирип коюңуздар. Ушунуңузга шифа тилеп, жакшы каалоо тилек жазып, дуа кылып коюңуздар намаздарда. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.